Kılmışların verdikleri reestrini açıp al boyunca malumatlardı qarap. Özgüstör bağımdağında mıyzam satışçılar emi gerekli materialları izlep bir кезегде алыска ора tartışpayt. Бүткүл дүйнөлүк интернет желесинин жардамынан баары кол алдында. Санариптештирүү самалынын мындай артыкчылыгы баарда мурда убакытты үнөмдөгөнү менен өзгөчөлүү. Ошондой эле ар бир катталган жагдай акыр аягына чыкканча толук көзөмөлдө. Маселен, өткөн жылы Нарын облусундагы укук коргоо органдарынын автоматташтырылган маалыматтарды каттоо журналына 6412 арыз жана билдирүүлөр түшкөн. 2022 жылдан 2023 жылга карата 113 материал калдык кол өткөн. Ал эми башка органдардан 419 материал кабыл алынып, жалпы 6944 материал өндүрүштө каралган. Булардын 5093-үнө кылмыш иши козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган. Анын ичинен 1397 материал боюнча бирдиктүү реестрден чыгыштоо үчүн кылмыш ишин козгоодон баш тартылып, 843-үнө иш козголгон. 353 материал кароонун жана аймактык караштыруу боюнча башка органдарга жиберилген. Жогорулардан чыккары былтыр өндүрүштө 1348 кылмыш иши болсо, 285-ин тергөөсү аяктап, соттун кароосуна жөнөтүлгөн. 583 кыскартылып, 117си башка иштерге бириктирүү менен тергөөсү аяктаган. Ошол эле учурда 18 кылмыш иши өндүрүштө калдыкта калган. 345 өндүрүштөн токтотулуп, анын ичинен 169-унун тергөөчү тарабынан жандандырылып, 122си боюнча прокурор тарабынан токтомдору бузулган. Ошентип эски жылдан бери токтотуп турган кылмыш иштердин эске алуу менен бирге токтоп турган кылмыш иштердин калдыгы 465ти түзгөн. Электрондук түрдө маалыматтарды каттоо журналындагы айрымдарына укуктук статистика жана эсепке алуу бөлүмү тарабынан тиешелүү чараларды көрүү боюнча 14 сунуш прокурордук актысы келтирилип, 3-өсүнө өндүрүш иши козголгон. Алардын жыйынтыктары менен 38 кызмат адамдарына тартиптик жазалар колдонулган. Ал эми Нарын облустук прокуратурасына кайрылууларга жана арызда таанылууга назар салсак, мамлекет башчысынын ишкердик субъекттерди коргоо жана колдоо жөнүндөгү жабдыктарын одуна бузган фактылардын орун алгандыгы байкалат. Кыргыз Республикасынын президентинин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо, ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктардын аткарылышы боюнча Нарын облусунун прокуратурасы тарабынан 2023 жылы жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында 4 прокурорлук чара көрүү актылары келтирилип, көрүлгөн прокурорлук чаралардын негизинде бир кызмат адамы тартиптик, ал эми бир кызмат адамы айыпка килиптер болгон. Ал эми ишкердик субъекттеринен түшкөн 3 арыздын экөөсү канааттандырылса, бирөөсүнө түшүндүрмө берилген. Бир сөз менен айтканда, мыйзам сатчылардын санариптештирүүгө өтүшү өзүнүн жакшы жагын гана көрсөтүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.